856 Мустаз, менин суром төмөнкүчө. Мен үйлөнүп 6 жыл балалуу болбой жүрдүк. 6 жылдан кийин бажамдын кызын багып алдык. Төрөлгөндөн 4 күндөн кийин алып келе бердик ал кызды. 2 жашка чейин бактык, анан мен чет өлкөгө иштегене келдим. 2,5 жашында кайра бардым. Барсам ушак сөздөр көбөйүп кетиптир. Аялыма кетиптир. Аялым менен аялыма жолсом баарын төкпөй чачып айтып берди. Бир четинен мен сүйлөгөн сөздөр экен. Аялыма айттым, булардын баары жалган, ар кимдин сөзү деп. 2-3 саат сүйлөшүп отурдук. Анан аялымдын бир байкеси чет өлкөдөн келген экен. Ошонукуна барганда аялдар отуруп дагы сөз болгон окшойт. Ошол жерден уруш чыгып, сүйлөгөнүңдү доказать эт, мындай далилде деп кыйкырып уруш чыгарды. Же талагымды бер деп. Мен унчукпай баса бердим. Кызым чыркырап ыйлап, атам менен кетем деп ыйлап калды. Дагы деле кулагымда жаңырып, көз алдымдан кетпей жүрөт. Кызыма болгон сүйүүм дагы деле ошол бойдон турат. Аялыма биринчи кетип калганында 1 талак берген элем. Ал кезде кызым 5 айлык болчу. 1 талак берип койдум. Ошондо кызым атасына мага куса болуп кыйналып, сагынса мен күнөөкөр болбоймунбу? Ушул суроо мени кыйнап жатат устаз. Кызымды эстеп көп ыйлап сыгылып кыйналып кеттим устаз. Аялымдан көңүлүм калып кетти. Эмне кылсам болот, кеңешиңизди бериңизчи дейт. Барып жашаш керек болот. Ортодогу баардыгын кечиришип, кызыңыз менен жашаш керек болот. Ортодо сиз да сыгылып кыйналасыз, сизден өтүп кызыңыз куса болуп атат. Ошон үчүн барып балдар үчүн, ата-эне балдар үчүн көп нерсени жашоодо курман чалганды үйрөнүш керек. Айтып атпаймынбы, жашоодо ушул жашоодо эле баардык рахаттын түбүнө жетип, ушул жашоодо эле телегей тегиз болуп, баардык армансыз отуруп калды. Биз ушинтип ойлоп калдык. Ошон үчүн туура эмес чечимдер, жеңил ойлуу чечимдер келип атат. Бала болгондой баланы бөөдө жерден кусага батырбай, сиз эстүүлүк кылып 1 талак берипсиз, экинчисин бербепсиз, барып коем эсибизге келели. Чет жүргөндө ушак айыз кеп болот. Ошончолук эле өзүңүз таза экендигиңизге ишенген болсоңуз, анда Куран кармап Алланын сөзүнөн өткөн далил жок. Жөндөн жөн Куранга касам ичиле бербейт. Мынакей үй бүлөгү сакташ үчүн деп айтасыз дагы. Жакшынакай динге, иманга келип, диндар болуп, кызыңыздарды мынтип жетимсиретпеңиздер. Жашоодо эки адам эрегишип калат, ойлоп көрсөңүз болор болбос нерсеге эрегишет дагы, анан ортодо балдар кыйналып жүрө берет да. Акылдуу болуш керек, антпеш керек. Кечирип коюш керек. Үй бүлөңүздү убактылуу сизден кетсе дагы ошондой кылып туруп, сизден кетпесе да үй бүлөгө бир туруп берип коюңуз, эртең аял өзү акылында болсо, түшүнүп алат ар жагында болсо.